өткөрүп алып, ээлеп бүткөндөн кийин 3 кокуч тамекиге 1 кокуч жана 1 кокуч күлдү кошуп алабыз. 1 кокуч күлдү кошуп аларды аралаштырып, ага жана тооктун болгону суусун кошуп, ага чылап аралаштырып, аны колубуз менен эзип, ыйлеп, аны тоголоктоп, жанагы тактайга бирдемкеге кургатып жайып алабыз. Негизинен Тажикстанда, Баткен тарапта дагы буга дам кошулуш үчүн алманын, өрүктүн, Тажикстан тарапта жана кара куурайды, ошолорду эзип, суусун кошуп, ошолордун кичине болсо да дамын чыгарып, ошентип жасап атышат. Бизде жок андай. Наспайды жасап атканда өзүбүз бир сыйра монтип атып көрөбүз, кандай күчсүз болуп калдыбы или күчтүү болуп калдыбы. Кээде күчтүү болуп калат, күчтүү болуп калганда тамекинен кошуп, гүл кошуп, кайра өзүнүн калыбына келтирип коебуз. Эми акиташ кошчу убактыбыз келди. Акиташты негизи кичине эзип алып, аны талкалап, аны электен өткөргөн майдасын электен өткөрүп, аны майдасын жанагы насвайдын үстүнө кичине себебиз. Аны деле өзүнүн жол менен себебиз. Көп болуп кеткенде насвай оозду ойбойт. Негизи ушинтип ар бирин аралаштырып, азаздан аралаштырып отуруп, ушу насвай жасап, элге сатып атабыз. Баарын тегистеп аралаштырып, баарын чогултуп тегистеп аралаштырып туруп, аны кайрадан электен өткөрүп, бир сыйра дагы жанагы майдаларын түшүрүп, калгандарын кайра майдалар түшүп кетет, жалаң тегеректен тоголоктонгондору калып калат. Бул акиташты кошкондун себеби, акиташ бир аз насвайды кургатканга кичине болсо да жардам берет. Аны бир аз несепке кургаткандан кийин кайра аны пакетке салып, пакетти өтө дымдап, аны тердетиш керек. Тердетип, аны күнгө бет кылып, күнгө илип коебуз пакетчикти. Анан пакеттин ичинде насвай дымдалып, бир канча саат дымдалып бышат да. Ошон үчүн аны күнгө бет кылып, кичине убактысын күнгө илип коебуз. Мына могул сары пакетти эртең менен жасаганмын. Кече жасаганмын, бүгүн эртең менен уже даяр болуп калды. Бүгүн азыр абеттен кийин мунун ээси бар. Кече бирөө дайындап кеткен болчу, заказ берип, акчасын берип. Бүгүн азыр кечке маал буюрса келип алып кетет. Мынакей мунун эмеси моундай болуп жасалган. Бул уже даяр болуп калды, мына бериса. Жылтырап уже бышып калды. Кыргызстанда насвай ушундай болуп жасалып таратылат.